Assalamu алейкум достор. Көбүнө эле кызык болсо керек. Шаурма бизнесин канча сомго ачса болот жана канча киреше пайда алып келерин. Биз бул суроолорго жоопту билели деп Али бургер шаурмасына жөнөп баштадык. Көптөгөн кызыктуу суроолорго бүгүн бизге Нурали досубуз жооп берет. Биринчи өзүң тааныштырып кетсең, бул бизнес качан ачылды? Өзүң ким болуп иштейсиң бул жерде? Assalamu alaikum. Менин атым Нурали. Мен администратор болуп иштейм. Администратор. Биздин ачканыбызга где-то 6 ай болуп калышат. 6 ай. 6 айдан азыраак. Вот. Бул ачылышта кандай кыйынчылыктар болду негизи? Ошо 6 ай мурунку убакыттагы анан азыркы убакытта салыштырсак. Биз биринчи жолу ачып атканыбыз себебинен документтер жагынан аябай кыйынчылык болду. Документ жагынан. Эми эң эле баягы кыйын жери бул туура локацияны табыш. Ошол көп эмгек анан көп время кетти ошо. Издеп. Канча персонал иштейт кухняда? Бизде деген биринчи сменада где-то 7-8 повар иштейт. 7-8 повар. Уборщицаны кошкондо анан кассада 7-8 общий персонал иштейт. Общий персонал ошондой. Сиздер круглосуточно иштейсиздер, э? Круглосуточно 24 саат иштейбиз. 24 саат иштейт. Ошондо 8 персонал күндүзгү смена болсо, 8 персонал түнкү же түнкүдө азыраак болобу? 5-6 болуп калса дейт. 5-6. Негизи адам келиши боюнча кайсы убакта көп келет адамдар? Күндүзү же түнкүсү? Конечно, бизде кечирээк саат обедтен кийин саат 6-7лерден 12-1 чейин жакшы болот. Жакшы келишет адамдар бизде. Эт жөнүндө айтсак, мисалы, этти кайсы жактан аласыңар? Өзүңөр жасайсыңарбы? Так, этти өзүбүз жасайбыз. Өзүңөр жасайсыңар. Өзүңөр цех бар? Өзүбүз цех бар, өзүбүз эт жасайбыз. Өзүбүз почти баарын өзүбүздөн чыгат. Соустарды өзүбүз жасайбыз. Шаурманын этин өзүбүз. Көп айтат да, мисалы, шаурманын этин мындай тандалыш керек депчи. Силерге кандай таза халал продукциясына дал келеби? Ошону айта кетсеңер. Биз деген халал сертификатын алганбыз жакында эле. Алгансыздар. Это кыйынчылык менен алдык. Бизде халал юнустар текшерип турат. Баарын сертификаты менен, эттерибиздин сертификаты бар. Жакшы проверенный адамдардан алабыз, иштешебиз. Сертификатсыз иштейбиз, баарын сертификаты бар. Халал сертификатын негизи кыйынчылык болду дейсиң. Кандай кыйынчылыктар болду негизи? Бул башка бизнес ачарга да ушундай суроолор пайда болот да, мисалы, мен мисалы кийинкиде болочокто шаурма ачайын десем, халал продукциясына сага келип суроо берипмин да, кандай кыйынчылык менен алдың, эмне жолдор менен алдың депчи. Так, биз деген биринчи очередь эле биринчи точкабыз болуп аткандыктан продукция, кандай продукция кетет, кандай кайсы продукция халал, кайсы продукция халал эмес, ошол жагынан кичине кыйналдык, текшертип кетет экен, могу продукция менен иштесең, именно ошол жагынан продукцияны тандаш боюнча. Негизи эттен тышкары картошка, пияз, помидор, бардык нерсе күндү алып турасыңарбы же кандай? Бир жумага бир кандай болуп калды? Жок, биз именно шаурмага свежий колдонууга аракет кылабыз. Күндү алабыз, күндү аласыз. Огурцы, помидоры именно свежий нерселерди күндү албасак. Мындай айтсак, бюджет боюнча шаурма жасаш үчүн, бургер жасаш үчүн продукцияга канча акча кетет күнүнө? Күнүнө 10 миңден 15 миңге чейин кетип калат. 10 миңден 15 миң сомго чейин. Бул продукт эле. Эт кошулбу, э? Эт кошулбай. Эт отдельно. Чисто продукциялар. Эткечи? Так, этке bilmiyorum kança кетет. Нормально кетип калат дейм. 50 миң, 100 миң канча дегенде. Ошо жакындап калат го. Ошо жакындап калабы, э? Күнүнө мисалы азыр 6 ай болду ачылганарга. Канча количествода шаурма сатасың күнүнө? Шаурма эмес, продукция дейли. Күнүнө канча единица чыгып турат? Көп эле кетет, жакшы эле кетет. Ар кандай болуп калат да бизде. Канча кандай күндөрү азыраак сатып калабыз. Минимум менен максимум алсак, минимум канча, максимум канча алган мисалы. Өз башыңан өткөн. 300 го дейм минимум. 300 количество, э? Максимум санап көрүп турмун. Миңге барды беле? Миңге жетилеп го дейм. Жетилек. Кылайын берсе билбейм. Миңге аракет кылып. Миңге кашык албайт. Эми оборудование жөнүндө айтсаң. Канча сомго оборудование алдыңар жа? Кандай оборудование алгансыңар?
Эң керектүү эле ошо оборудование болгондуктан там холодильниктер, эми кухняда болгон холодильниктер аябай керектүү нерселер. Холодильниктер, анан ошо шаурма аппарат, 25 миңдей болот. Шаурма аппарат 25 миң. Шаурма аппарат, анан тостерлер болот. Тостерлер, Шаурмаларды ысытканга. Алар канчадан айланды? Так, тостерлер где-то 30 миңден башталат. 30 миңден башталат. Сизде азыр канча тостер бар? Так, бизде азыр бир эле тостер иштейт. Бир тостер. Бир гриль бар, ал гриль бизде котлеттерди бышырган, бургерлерге. Ошол да где-то 30 миң, 40 миң. Гриль да 30 миңге алынган. Ошондой болот. Андан кийин холодильниктер биз канча $1000 алдык окшойт. Бир эле холодильник $1000. Бир көзү там гастрономия, бир көзү морозилка болгондон ошондой алдык. Халал индустриядан сертификаттап, халал эпидемстанциядан бул сертификат. Буларды кандай ошо жана кыйынчылык жол менен алган кагаздар ушуларбы? 2 ай чуркада окшойт. 2 ай. 2 ай чуркап кыйынчылык менен алдык. Негизи достор бул байкасак ачык турат. Эч кандай жашыруу эмес. Көбү мисалы жашырып коет, кухнянын арт жагында коет. А бул жакта ар бир клиент мисалы тамак алган келген адам келип көрүп өздөрүнүн күмөн санабай коркпой тамак жесе болот. Туурабы? Помещение жөнүндө айтсак, бул жер арендага алынасызбы, кандай? Бул жерде арендага алабыз. 100 квадрат метр. 100 квадрат метр. Эгер мындай бул жашыруун болбосо, канча төлөйсүңөр арендага? $1000 ашык. $1000 ашык төлөйсүңөр. А коммунальный услуга деген бар, ага канча кетет силерде? Ага деген биякта биз газ сатып алабыз, суу, ысык суу, отопление азкычына. Ал жакка көп эле кетип калат. 10 миңден ашык кетеби? 10 миңден ашык кетет. 10 миңден ашык кетет. Бул помещениени айттык, ремонтун өзүңөр кылгансызбы? Ремонту өзүбүз кылдык. Нөлдөн баштап кылдык. Бул өзү негизи башка нерсе болчу бул жерде. Башка адамдар иштечү. Башка сферада болчу. Башка сфера болчу, Сферада иштечү. Нөлдөн баштап өзүбүз жаздык, өзүбүз сүрөттөрдү тарттык, өзүбүз. Өзүңөр тартчыктарбы? Өзүбүз тартып чыктык. Мебелдерди жасаттык. Мебелдер канча кетти примерно? Так, мебелдер где-то 200 миң кетти го. 200 миңдей. Анан ашык да болушу мүмкүн. Мебелдерди жасаттык. Бул жака телевизорларды алып, люстраларды алып, боёп, башка свет болчу бул жакта. Кондиционер да өзүңөр алгансыздар, бар беле? Бар. Полный устав өзүңөр. Канча убакыт кетти бул ичин жасаш үчүн эле? Ичин жасаш үчүн баары ушу баштаган 2 ай кетип калды го. 2 ай. Бул ичин жасалган үчүн да. 2 айдан. Нолдон баштап, 2 ай ичинде полный ачылып, уже ачылып калган, 2 айдан ашыгыраак болуп. 2 айдан ашыгыраак болуп калды. Бирок 3 айга жетти, 2,5 ай кетти. 2,5 ай, 2 ай. Ачылганда канча персонал менен баштадыңар? Азыр мисалы 8ден көп да отпойсуңбу? Ачылганда бир эле шаурмасы болчу, бир шаурма. Өз кассада, анан бир бургерчик болчу. Пиццалар да жыдачок. Ошондо 3-4 персонал менен иштеп баштадык башында. Бул силердин биринчи бизнесиңерби же уже экинчи бизнес катары кеттиби? Кандай болуп калды? Биздин биринчи бизнес. Биринчи бизнес. Биринчи стартап десек болот, э? Биринчиси ошондуктан. Катарчылыктар көп кетип калды. Негизи ушундай бир точка ачыш үчүн быстрый тамак, да, сети быстрого приготовления деп коет, фастфуд деп коет. Ушундай ачуу үчүн канча каражат кетти? Примерно айтсаң кандай болду? Примерно Общий 1,5 миллион, 2 миллионго чейин кетип калды. 1,5-2 миллион ушул суммага ушундай ачылса болот, э? Келечекте пландарыңар кандай? Негизи дагы башка точка ачам деген ойлосор? Келечекте пландарыбыз аябай чоң. Сет болобу деп атабыз. Сет. Буюрса, сет кылабыз. Бизнес баштайм дегендерге жаңы шаурма бизнесин жөнүндө бир-эки кыскача сөз айтып кетсең, эмне кылыш керек? Кандай жолдор болот, кандай кыйынчылыктар болот? Главное стандартты кармап, халал иштеп, халал продукция менен иштеп, таза жана ачык болуш керек. Качествого таза иштегенге аркылаш керек. Ишиңерге ийгилик, Нуралиан. Чоң рахмат.
1,5-2 миллион сом менен ушундай чакан фастфуд шаурма бизнесин ачса болот. Каналга жазылыңыздар достор, жана лайктан. Лайк.